Bağısı 120 bin ile. 120 bin ile mi? 120 bin ile eken. Görelim bir Tikon. Bana 28 yıl oldu aka. Bu menden kızlaran kırdı. Bugün жалаң эле сөзгө чечендер түшкөн окшойт бул базарга. Бардык эле акыл үйрөткөндөр. Акылсыз адамдар азайып кеткен. Бул Тиконду да көрөлү. Баасы. Автомат коробка. Мен канча баасы деп сурадым. Автомат коробка деп сурабадым. Мактап коюш керек. Машинаны биринчи диш керек. Мен тартпаны. Машинаны колдонуп, бошту. Амансыздарбы, урматтуу Тико автоунаасынын сүйүүчүлөрү. Аягандай жакшы көрүп мингендер. Сиздерге бүгүн Ош Чапалак унаа базарындагы Тиколордун баасы кандай болуп атат? Болгондо дагы 15-октябрь жекшемби күнгү карата чыгарылышта сиздерге толук айтып берүүгө аракет кылам. Андыктан биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Так, туура жеткиргенге аракет кылам. Алгачкы эле мынул алдында турган кызыл Тикодон баштайлы. 654 автомат коробка 97-жылкы. Кыймылдаткычтын көлөмү 0,8 5-6 литр расход кылат экен. Телефон номерлери бул жакта жазылып турат. Ички салонун бир сыйра көргөзүп коюн. Электропакет экен, мына жактары көтөргүчтөр, айнек көтөргүчтөр. Ички салонун бир сыйра көргөзүп коюн. Ага баасы канча болот бул Тиконун? 160 дейбиз. 160. Стойкалары таза экен, а? Лонжерону кандай? Бола турган баасы канча болот? Кемитип бере турган. 160 миң дептир, түшүп берем дейт. Лонжерондору жасалыптыр. Стойкасы таза экен. Көрүңүздөр. Биз кийинки Тиколордун баасын билели. А бул Тико болсо 160 миң деп коюптур. 97-жылкы. 08. Ээси жок экен, бирок баасын жазып кетиптир. Азаматсыз. Чалып байланыш көрүңүздөр. Таза окшойт. Кийинки Тиколорго да өтөлү. Бул жакта дагы бир Тико турат. 130 миң дейт. 93-жылкы экен. Буну дагы көрүңүздөр, жакшы аласыздар. А бул Тикону көрөлчү. Телефон номерлерин жазып коюптур. Жылы канча? 97. Баасы канча? 150 миң. Жылы 97 экен. 150 миң дейт. Ички салонун бир сыйра көргөзүп коюн. Стойкасы таза экен. Лонжерондору кандай? Таза. Жасалган эмеспи? Таптаза койдун. Баасы канча дедиңер? 150 миң деп тур. Лонжерондору таза дейт. Карап көрөсүздөр. Жакшы байланышасыздар. Бир дагы жасалган эмеспи? Бир дагы жасалбаптыр. Таза ойдон экен. 150 экен. Көрөсүздөр. Кийинки унааларга дагы өтөлү. Баасын жазып, ээси жанында тургандарды тартып кеткенге аракет кылып атам. Анан жоктордукун сураш кыйын экен. Качып келбей койшобу, башкабы? Же бир жака кетиштиби? Дагы бир Тикону көрөлү. 97 жылы 08. Телефон номерлери жазып турат. Коробка механика экен. Ага сизденби? Мен. Баасы канча? 180. Стойкасы. Лонжерон. Планный Таптаза. таза. Тек. Көрүп койсок болобу лонжерондорду? Көрүн. Алдыны басып кой. Лонжерондорду көрөлүчү. Стоклар. Мына жактары таза экен. Чындыгында эле таза экен. Таза. Таза экен. Урматтуу көрөрмандар, мынакей көрдүңүздөрбү? Жөн эле тартып кетишет булар, мындай эле деп ойлобоңуздар. Биз абалын толук сурап, сиздерге айтып бергенге аракет кылабыз. Чирик-пириктерин дагы сурам. Таптаза экен бул. 180 дейт. 150ге болобу? Жок. Болбойт экен. Демек, жогорудан сурап келсиңиздер керек экен. Биз кийинки Тиколорго өтөлү. Ийгилик. Я канчага баасы? Автомат коробка. Мен канча баасы деп сурадым. Автомат коробка деп сурабадым. Мактап коюш керек. Машинаны биринчи диш керек. Мен тартпаны сүйлөп берем сага. Эртеңдеме YouTube'дан сыйпаны неме болсун. Сүйлөгөнгө жараша көрүп сүйлөң. Болбосо көрүрүз болбой мында. Автомат. 97 жыл. Сатылабы? Баасы канча? 150 миң сом. 150 миң. Эми сиз ушул жагын билет экенсиз. Мен дагы өзүм ыгыма салып айтып көрөйүн. 96 экен жылы. Кыймылдаткычтын көлөмү 0,8 экен. Мына бардыгы эле белгилүү. Телефон номерлери жазылып турат. Азыр ички салонун көрөйлү. Мына эшикти ачканда кырлага тийип калат экен чындыгында. Стойкасы таза экен. Лонжерону кандай ага? Жасалган эмес бир дагы. Ачыңызчы көрөлү. Неме тийген эмес. Көрөлүчү. Мотордун жүрүп турганын көрүп атасыздар.
Силерге ыңгайлаштырып жасап коебуз машинаны. Кыйналбай. Сиз чыгаргансызбы Тикону? Ооба. Ой. Мына лонжерондор таза экен бул жактыкына мына бир көрүп коеюн, таштап берейин. Таза, жакшы. Бирок нар жактарда чириктер бар экен баары. Тиконун баары бир ушул жактары назик болот, урматтуу көрөрмандар. Буну чычалабастан ачык эле моюнга алыш керек. Баасын канча дедиңиз? 150 км. 150. Краска кылдырдыңызбы? Краска болгон. Мына краска кылыныптыр, жашалыптыр. Бирок лонжерондору таза экен. Көрөсүздөр. Жакса байланышып аласыздар агабызга. Ийгилик ага. Өзүңүздүн унаңызга ушундай жакшы комплимент берип жүрө бериңиз. Абдугаппар деп чала берсин. Абдугаппар деген ака чалат кестер мына. Каяктан болосуз ага? Каяктан болосуз? Оштон колонуң, оштон. Оштон мынет. Бардык эле оштон да. Ийгилик. Биз кийинки унааларга өтөлү бул жактан. Тиколорго. Кайсы канал? Тез жария. Тико кимден экен мына? İçinde gene ese 96. Коробка механика, телефон номерлери турат. Каяктан көрсөк болот? YouTube каналга киресиздер. YouTubeга. Тез жария деп жазсаңыздар чыгат. Instagram'da бар, ошо немеге да кирсеңиздер. TikTok'то телефон номерлерибиз бар. Оңой байланышасыздар. Муну Тикону көрөлү. Баасы канчага? 140. 140 миң деп аттыр. Ички салон бир сера көргөзө кетейин. Болду азыр муну тартып туруп коелу. 140 деп атасыздарбы? Стойкасы тазабы? Лонжерондорчу? Кылынбаган бирок аке. Лонжерон. Бүгүнкү тартып атканыбызда көпчүлүгү лонжерондор мактап атышат. Мен оюм боюнча жалаң таза тиколор чыккан окшойт. Байланыш көрөсүздөр, жакшы аласыздар. Арасында чычалап кеткендер да болуп атат. Мен тиком таза, тигиндей, мындай деп. Эми сатканы бир Camry болсо же бир чоң мына болсо бир жөн да, анан арасында болбой эле мактанганым жөн эмес. Кимден бул? Тико кимден экен ага? Менен экен. Канча баасы? Баасы 120 миң эле. 120 миң элеби? 120 миң эле экен. Көрөлү бир Тикону. Ички салондон. Стойкасы таза окшойт, а? Бар жок атат, только бензин. Лонжеронучу? Лонжерону ham таза экен. Жасалган эмеспи? Бир жагы жасалган. Сөздөн кетпейли да. Чыкканына 28 жыл болду ака, азыр бул менен тең кыздар ham төртөө. Бүгүн жалаң эле сөзгө чечендер түшкөн окшойт, бул базарга. Эч ким мындай эме кылган эмес экен. Номер жазып номер. Журналисттикте окуганбыз дейсиңерби? Анда журналист болуп чыккыла телевидениеданчы, биз ошол жактан көрөлү. Анан машина саткан. Түзүксүңөр, азаматсыңар. Көрүңүздөр, жакса байланышасыздар. Телефон номерлериңи айтып койгула. 0558 менен 70-82-70 номерине байланышасыздар. Журналист аганын тикосун алып коюңуздар, жакса байланышасыздар. Бардык эле акыл үйрөткөндөр, акылсыз адамдар азайып кеткенсиз. Бул тикону да көрөлү. 98-жылкы. Телефон номерлери турат, бул жактан көрсөңүздөр болот. Эми сатарман адам жөн эле турат да. Биз комплимент айтабыз. Могул ички абалын көрсөңүздөр болот. Стойкасы таза экен, тико деп ушуну айтса болот. Мына айнек көтөргүчтөрү дагы бардыгы жакшы экен. Ага, стойкасы кандай? Эмес, лонжерону деген? Бул эмес, жасалган эмес. Жасалган эмес. Баасын канча дейсиз ага? Жакында 180. 180 миң деп атасызбы? Кемит бересиз андан дагы. Кемит берет экен, 180ден түшүп берет экен. Чалып байланышыңыздар, жакшы алып коесуздар. Мына номерлерге чалып байланыш бересиздер. 98-жылкы экен. Дагы бир тико. Жылы 99 экен. Кыймылдаткычтын көлөмү 08. Телефон номерлери турат бул жакта. 6-7 литр расход кылат экен. Ички салонун көрөлү. Абалын көрсөңүздөр болот. Лонжерондору тазабы? Ага, баасы канча мунуңуздун? 120 деп атасызбы? Мына агабыз өзү эле ачып көргөзүп берейин деп атат мына ал жакта. Сатарман адам ушундай болуш керек да, чынын айткандачы. Асмандан түшпөй. Лонжерон таза мына. Көрдүңүздөрбү? Бул жактыкына көрүп коелу. Таза. Бул жактагылар жерлеринде чириктери жок, таза экен. Андан дагы кеми бар бага? Ооба, Сүйлөшөбүз, кеми бар дейт. Тарс жабылды, капот сонун экен. Мыкты деңгээлде. Ушундай болуп жабылыш керек экен. Ийгилик. Майда. Кийинки тиколорго дагы өтөлү. Негизи эле тико базарда жүргөн кызыктуу. Бардыгына.
Мына Тиконы жылтыратып коюп турган. Көрөлүчү. Тико базарда ham кызыккандар бар да. 88-жылкы экен. Жок, 98 экен, мына ал жерде жакшы көрүнбөй. 240 миң дейт. Мен баасын көрүп эле чочуп кеттим бул Тиколордунча. Кээде сөз айланбай калып атат. Ага, стойка лонжерондору таптазабы бунун? Моторучу? 240 миң деп жазып, ошого жараша сурап коюн. Урулган эмеспи? Мына мал туягы тийген светофордо. Эмнеге малдын туягы тийген? Мына ал жер кирип кетти да. Калган жактары таза экен. Бар жогу жаңыланды. Корейский привозной коюлган. Привозной мотор дагы бар. Уштул жаңы. Жок, мотор, коробка өзүнүкү. Өзүнүкү радио. Стартер, динам, радиатор, помпа. Жасалып тура. 240 миңден кеми канча болот эми ага? Канча болот эми ага? Кичине түшүп беребиз. Кичине түшүп бересиз. Азмаз түшүп берет экен, 240 миң деп коюп туруп баасын. Чалыңыздар, байланышыңыздар, жакшы аласыздар. А бул Тикону да көрүңүздөр. 96 жылы. 08. 5-6 литр расход кылат. 210 миң дейт баасын. Салам алейкум. Эсик салам меселе көргөзүп койлу. Көрдүңүздөрбү аны? Айна көтөргүчтөрү электропакет экен, коробкасы механика. Баасы канча болот ага? Сүйлөшөбүз да келгенде элесиге түшүп беребиз. Жок, баасын айтып койсоңор бир мындай баасы деп мындай. Жок, түшө турган андан. Сүйлөшөбүз да келе берсин. Лонжерондору тазабы? Стойкасы. Бардык эле таза экен. Мыкты. Урулган эмеспи? 200дөн. Бизге чейин жасалган да. Мынакей, көрдүңүздөрбү, бул жакта бир агабыз айтты, сөздөн кетти мына. 210дон үстү болобу, 250 үстү болобу, сөз түрдө баары бир буга чейинки эгеси урса дагы жасап сатат. Ошондуктан карап көрүңүздөр, жакшы аласыздар, байланышасыздар, телефон номерлерин көрдүңүздөр. Урматтуу көрөрмандар, мен болсо Тиколордун баасын сиздерге толук айтып берүүгө аракет кылдым. Тез жарыя каналы 15 октябрда Тико базардагы Тиколордун баасын айтып бердим. Адресин көбү билбейт экен. Билип алсаңыздар болот. Экинчи Борбор шаарыбыз Ош шаарында жайгашкан. Мына ол Барсбек ата кичи айлампасынан түз жүрсөңүздөр бери карай, Араван жака карай. Менин билишиме караганда 10 километрден кийин сол жакта мындай эки дарбазача бар. Ошол жерден кирсеңиздер, Унаа базар ушул жерде. Мындай тоолор менен курчалган. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Тез жарыя каналы, көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.